Салам достор, сиздер менен бүгүн биз даамдуу, көп акчаны талап кылбаган каттаманы жасап көрөлү. Анда эмесе, кеттик. Иленген ундун үстүнө тузду сууну куюп, жумшак болгон камырды жасап алабыз. Жасалган камырыбызды 10-15 мүнөткө эс алдырабыз. Камырыбыз эс алганча бир баш пиязды жука кылып туурап кое турабыз. Даяр болгон камырларыбызды майда бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Ар бирин жайып, үстүн сары май, суу май жана бар болгон болсо каймакты кошуп, үчөөнүн аралаштырып туруп, ошол май менен майласаңыздар, камырыңыздар жумшак, сонун чыгат. Туурап алган пиязыбыздын үстүнө бир аз туз себелеп, жакшылап аралаштырып, камырыбыздын бетине сээп, камырыбызды оромодой кылып ороп алабыз. Махаббат өмүр көлүбү, ал жаштык ай өмүр бөрүбү. Даяр болгон каттамаларды жукартабыз. Кызыган казандын бетине салып, акырын жай отто эки бетин кызартып бышырып алабыз. Картайыба кетсек кошулбай, коргулба да биздин сүйүүнү. Каттамабыз дагы даяр болду. Эми бисмиллах деп туруп ооз тийип көрөлү. Ушул рецепт боюнча жасап көрүңүздөр жана сүттөлгөн чай менен ичсеңиздер, даамы оозуңуздарда калат. Махаббат өмүр көлүбү, ал жаштык ай өмүр бөрүбү. Сиздер менен Супер Мамасита каналы болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Кийинки эфирден жолукканча.